Нурпресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, саламатсыздарбы? TikTok'тогу кыргыздын намысына тийген ыпластыктардан улам аны жабууга үндөгөн жарандардын чакырыктары бүгүнкү күндө күч алып жатат. Мунун негизги себеби андагы батылдан улам адамдар акыл эсинен ажырагандай акча үчүн ар кандай буйруктарды аткарып, уят сыйытсыз сөгүнүп, жылаңачтанып алып, аялынын ич кийимине чейин кийип алып, адепке жатпаган жоруктарды жасагандыктары болуп жатат. TikTok'ту жабууну талап кылган жарандардын айтымында ушинтип уланып отурса бул жакшылыкка алып барбай тургандыгын жана аягы жамандыкка негиз болуп калуусу толук мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Андыктан кыргыздын намысын, келечегин ойлогон инсандар жалпы элге коомчулукка кайрылуу жасашты. Отписка, карабайбыз, комментарий жазбайбыз. Ошентип отурсак биз кандайдыр бир ошо пайда келтиребиз да. Негизинен түп тамырынан жок болуш үчүн албетте мыйзам ченемдүү бир иш-чара жүрүш керек. Биринчи сөгүнүп көрдү, биринчи акырын кийимдерин чечип көрдү, анан сийип көрдү, богун жеп көрдү, анан аялдардын кийимдерин кийип көрдү, анан лепчигин тагып көрдү, анан коомдо сөгүнүп ыплас сөздөр менен боло берет экен деп ушулардын баарын кылып жатат. Эскерте кетсек, буга чейин дагы бул маселе жогорку кеңеште көтөрүлгөн эле. Бирок социалдык тармактарда эки жаат болуп, айрымдар TikTok'ту туура колдонсо, анын пайдалуу жагы бар экенин айтып чыгышкан. Кандай болгон күндө дагы жашы жете элек балдарга терс таасирин берип жатканы айдан ачык көрүнүп турат. Орто Токой суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин азайганы коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Кээ бирлери суу коңшу мамлекетке агызылып жатат деген пикирлерин айтышууда. Жергиликтүү тургундар суунун мынчалык азайып кеткенин биринчи жолу көрүп жаткандыктарын билдиришти. Бирок тиешелүү министрлик жооп даярдагыча эчки туй албай жатып, койго арачы болуптур дегендей, Орто Токой боюнча нааразычылыктарга биякта туруп, маданият министринин орун басары өзүнчө эле кыжаалат болуп жаткандай. Тармактарда ар бир жазылган постко комментарий калтыруу менен жогорку кызматтагы адамдай эмес көчөдөгү сөздөр менен жазууда. Колуңдан келбес жумушту тилиң менен бүтүрбөй болуп, маданият тармагын бүт жайгарып, укмуш өркүндөтүп, өстүрүп коюп, айыл чарба менен алектенип кеткенби деген ой келет. Бул маселенин тынчып калбасына көзү жеткенде гана айыл чарба министрлиги жыйын өткөрдү. Анда быйыл Чүй облусунда сугат суу маселеси курч болуп, Орто Токой суу сактагычына күч келгенин билдирген. Ал эми Казакстанга берилип жатат деген маалыматка тиешелүү министрлик суу товар катары таанылбагандыктан коңшу мамлекетке 1 литр дагы суу сатылбай турганын билдирди. Кандай болгон күндө да адистер өлкө аймагында суу сактагычтарды көбөйтүү зарыл экенин айтып коңгуроо кагышууда. Ысык көл менен Нарын облустары чектешкен жерде жайгашкан Орто Токой суу сактагычы 1956 жылы курулган Кыргызстандагы эң биринчи суу сактагыч болуп саналат. Аксыда үрөй учурган окуя катталды. Жергетал айылында 9 жаштагы баланы тууганы ойноп жатып көзгө атып алган. Бул туурасында Жалал Абад облустук милициясына билдирди. Каргашалуу окуя 2 августта болгон. Кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей, эки бир тууган ойноп жатып паркта тир атууга ылайыкталган курал менен кокусунан көзгө атып жиберген. Жаракат алган тестер жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Аксы ооруканасында балага кичи операция жасалып, аккан көзүн дарылап тигип берген. Абалы оор болгон бала облустук ооруканага которулган. Көзгө жана мээге инфекция кирип, жабырлануучунун дене табы көтөрүлүп. Травматологдор жана нейрохирургдар бул ишти өтө оор деп баалашкан. Республикалык балдар ооруканасынын дарыгерлери азырынча окту алуу үчүн операция жасабай турууга кеңеш беришкен. Маалыматка караганда кечээ бала өзүнө келип тамак жей баштаган. Учурда бейтаптын абалы орточо деп бааланууда. Томография, гематома жок экенин көрсөттү. Чүйдүн Маевка айылындагы аялдын үйүнө 5 адам кирип, аны сабап кетишкен. Бирок милиция 5 айдан бери ишти сотко өткөрбөй жатат деген жабырлануучу өлкө башчы менен УКМК төрагасына жардам сурап кайрылган. Анын айтымында Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнө кайрылып, 10 күн ооруканада дарыланган. Бирок алар ишти жарым жылдан бери карабай, жабуу үчүн соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын жокко чыгарууга аракет кылып жатат дейт жабырлануучу. Ал эми шаардык ички иштер бөлүмү болсо, учурда комиссиялык соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп жатканын жана анын жыйынтыгы азырынча даяр эмес экенин билдиришүүдө.
Жасалма дипломчыры Боршайкомдун жогорку кеңештин депутаты Фархат Исмаиловдун мандатынан ажыратканын сот мыйзамдуу деп тапты. Тагыраагы сот Исмаиловдун арызын канааттандырган жок. Бул маселе кечээ Бишкек шаардык административдик сотунда каралган. Белгилей кетсек, БШК Фархат Исмаиловдун диплому жасалма деп мандатынан ажыраткан. Бирок депутат болуу үчүн диплом анчалык деле маанилүү эмес дегендер да бар. Алардын бири ошол эле Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев. Анын айтымында адамдын дээринде болсо жогорку билими жөнүндөгү документ анчалык деле маанилүү эмес. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.